Сүрөттү дагы биз ичине туруп ала алабыз. Сүрөттү басып туруп форматка киребиз да, бул жерден биз рамканы кандай форматта туруш керек, ошону коюп алабыз. Ортого койдук. Караңыз, биз жазган текст баштапкы текстке караганда бир көрүнүктүү жана окууга адамды өзүнө тарта турган абалга келди. Ассаламу алейкум. YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биздин практикалык бөлүккө кош келдиңиздер. Биздин практикалык бөлүгүбүз кызыктуу болот деген ойдомун. Word программасында документтерди даярдоо жана визуалдаштырууга өтө жакшы программа. Анда эмесе биз практикалык бөлүмдү баштадык. Эмнеден баштайбыз? Биринчи биз тексттерден баштайбыз. Тексттерди биз бөлүп, түскө боеп жана башка жумуштарды аткарабыз. Арыз жазганда билебиз, арыз жазганда биз кантип жазышыбыз керек. Биринчи шапка бөлүгү, андан кийин арыз ортого турат, андан кийин арыздын мазмуну жазылат, кол жана башка нерселерди коюшубуз керек болот. Мисалы, бираз чоңойтуп алайын. Чамунун редакторуна башын жазып алдым. Мындай арыз мени ушундай текст жазылды. Текст бир аз көбүрөөк болушу мүмкүн. Эми ушуну кайра биз оңдоп түзөбүз. Оң жакка жылдырабыз буну. Арызды биз ортого жылдырабыз. Абзац менен баштайбыз. Ортодо кандайдыр бир боштук калтырып туруп, буну ортого жылдырабыз. Ортого жылды. Бул дагы ортого жылыш керек. Колу менен сызыкчанын ортосунда боштук пайда болбош үчүн ушуну белгилейм дагы. Бул жерден интервалды өчүрүп коюшум керек. Интервалды өчүрсөм, бул колу деген сөз үстүгө таандык экендиги билинип калды. Андан кийин арызга төмөнкү документтерди тиркемде туруп, эми бул жерге биз тизме түзүш керек. Анча
нумерацияга келебиз, басып коюп, биринчиси сүрөт, энтерди басканда экинчиси өзү түшөт. Эмгек, китепче жана башка. Мына ушуна биз толтуруп атканда ушундай кылабыз. Эми баарын белгилеп туруп, бул жерден Time New Roman'ды белгилейбиз. Мунун размерин бул жерден 14 же 12 кылабыз. Мына ушу менен биз бир документти даярдадык. Эми документтерди визуалдаштыруу керек болот. Ал жерге сүрөт коюш керек болот, же башка нерселер. Арызга эгерде сүрөт коюш керек боло турган болсо, анда биз сүрөт алып келебиз, анан кийин выставкага киребиз. Ушул жерден рисунки деген тандайбыз. Анан бир сүрөттү тандайбыз. Азыр өзүбүздүн сүрөт болуш керек. Анан вставить кылабыз. Мына сүрөт олдойго келди. Тоголоктон биз кичинертип алабыз. Тоголокту кичинерттик. Андан кийин сүрөттү белгилеп туруп, бул жерден биз положение дегенге киребиз. Положение кирдик. Андан кийин бул жерден алайлы. Текст менен булар кандай болуш керек? Бул жерде сквозное деген тандайбыз. Муну биз өзүбүз калган жерге жылдырып алсак болот. Мындай алып жылдырып алабыз. Сүрөттөрдү ушинтип алып койсок болот. Андан кийин биз жазылган тексттерди түстөргө боешубуз керек жана башка белгилешибиз керек деген нерселер бар да. Кайла кыргыз тилин алам. Шуну копировать кылып ставить этем. Булардын баардыгын мен авто алам. Авто кара түстүү болот. Андан кийин биз буга тема жазабыз. Кыргыз тили деп. Кыргыз тилин ортого коем. Биз текстти баарын белгилеп, бул жерден Time New Roman кылабыз. Размерин 14 кылабыз. Кыргыз тилде бир аз чоңойткубуз, 16 болот. Андан түсүн кызыл кылабыз. Кызыл болду. Бул жерден биз абзац коебуз. Абзацты коюп туруп, андан кийин бул жерде биз белгилейбиз дагы. Бул жалпы тексттин түсүн башка түскө коюп коебуз бул жерде. Башка түскө койдук. Анан эгер бул биз реферат буклет болгондуктан биз буга рамка коюшубуз керек. Рамка коюш үчүн биз дизайн бөлүгүнө өтөбүз. Граница страницасын тандайбыз. Анан рисунок деген жерди тандап туруп, биз бул жерден рамканы тандап, окейди басабыз. Рамка келди. Пайда болду рамка. Анан түгүнү кандайдыр бир сүрөт керек боло турган болсо, аны кайра эле биз интернетке киребиз дагы. Китеп деп жазабыз. Китеп. Şu kitepti алдык. Мыштын оң жагын басып, аны копия кылып алабыз. Сүрөттү ушул жерге алып келип туруп, ставить этебиз. Мына сүрөт пайда болду. Мына биз экинчи барагына түшөбүз да, биз бул жерге таблица калтырышыбыз керек.
Кыргызстан областары. Biz bunu belgileyiz dağı. Kızıl svetke koyup turup enter'i basıp andan keyin bu жерге biz таблица turguzabыз. Таблицаны ушул жерден тандайбыз. Bizde 7 oblast болуш керек. Муну белгилейбиз. Копия алып туруп кайра эле вставить этебиз. Номер, мындай аталышы борбору дейбиз. Жазып biz birinci, ikinci, üçüncü Жылдырабыз да кайра эле ушул нерселерди ушул жака өткөрүп туруп шаар деп көрсөтөбүз. Таблицалар менен өз калагандай таблицаны тургузсак болот. Эгерде бизге могу таблица керек эмес болуп турган болсо, анда ушуну белгилейбиз дагы. Бул жерден ушунун оң жагын басып туруп удалить таблица деген бар. Ушуну басып коебуз. Эгерде кайра кошуш керек болуп турган болсо, эми Word 2016-ларда ушундай дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Ушул жерге алып келе турган болсок, мында кошуу деген жер бар. Ушуну басабыз. Бассак бизге кошуп берет. Таблицаны басып туруп, эми бул нерсени биз конструктордо өзүбүз калаган стилге коюп алсак болот. Бул жерде стилдер көп. Но стилди тандай турган болсок, бизге мындай стилдер келип түшүп калат. Биз өзүбүзгө жаккан стилдер менен ушинтип иштей алабыз. Кайра эле таблицаны ушул жерден басып туруп, конструктордон биз стилдерин өзгөртүп алсак болот. Же болбосо макет кошсок болот. Макетте эмне жумуш аткара алабыз. Эми биз кошумча дагы бир таблица тургузушубуз керек болсо, азыр биз муну конструкторун өзгөртүп алайлы. Бизге жөнөкөй гана керек. Жөнөкөй болду. Макет бөлүмүнө өтөбүз. Ушул жерден эми эмне алабыз? Азыр бул жерде эки таблица болуп турат. Экөөнү бириктириш үчүн белгилейбиз. Белгилеп турду. Андан бул жерде объединить ячейка деген бар. Ошону тандасак бул ячейкаларды бизге кошуп берет. Ушул ячейканы биз басып туруп, анан разделить кылып койсок болот. Канчага бөлсөк болот. Мисалы үчүн, число столбца 2 болуп атат, анан строка 1 болот. Ушуну биз бул жерден 2 строка алып турган болсок, анда бизде 2-ге бөлүп берет. Дагы кошумча бир сапта кошуп берет. Бирок номерге коюлбайт. Мен алабыз дагы биз ушул жерден разделить кылабыз. 1 строка 2 столбца. Ушуну бассак, мурунку абалына кайра келет. Эгерде жок, биз кол менен чызышыбыз керек болуп турса, нарисовать таблица деген бар. Ушуну колдонуп, кошумчасын тандап алсак болот. Анан ластикти тандайбыз бул жерден. Анан өзүбүзгө керектүү жерден моундай алып туруп, биз границаларды өчүрүп койсок болот. Бул деген сөз объединить деген болуп калды. Анан бизге ушул нарын деген керек эмес. Ушуну белгилейбиз. Андан кийин удалить деген бар. Баса турсак, кайсыл жерин өчүрүш керек. Ушул жерди көрсөтөм, мисалы үчүн удалить ячейка, удалить столбца, удалить строка, же болбосо удалить таблицу. Биз строканы тандадык, өстү. Андан кийин бул жерде кошумча кошуш керек. Кандай кошуш керек? Ставить снизу ылдыйга баса турсак, бизге
Biz kursordu kayсыл жерге койсок, ошол жерден баштап койдум. Мисалы үчүн 7-ге койдум. Анан снизун бассам 7ден ылдыйга кошот. Анан 1-ге койдум, анан ушул жерге сверху деп турат. Баса турам ушунун үстүнө кошту. Андан кийин ортого мына чүйгө койдум. Слева деп турам, ушул сол жакка кошот. Андан кийин бизге керек эмес, өчүрүп турганда. Анан акырында келдим дагы, справа десем, ушул жерден бизге таблицаларды кошуп берет керектүү учурда. Эми ушул таблицанын ичиндеги текст кандай абалда туруш керек. Анын абалын бул жерде көрсөтүп турат. Азыр сол жактан ортодо оңго турат. Андан кийин ортого биз өзүгө кайсы учур керек болсо, ошол нерсени ушул жерден пайдалансак болот. Андан кийин ушул тексттердин таблицанын ичинде направлениясы. Ушинтип өзгөртсөк болот. Эми кээ таблицаларды биз ошол направление текст бизге керек болот. Ошол учурда гана колдоно алабыз. Андан кийин бул жерде сортировка турат. Биз ушул сортировканы колдонсок болот. Аны кантип колдонобуз? Керектүү учур тандайбыз. Эми кайсыл уячаны сортировка кылышыбыз керек. Биз аталышы дегенде биз сортировка коюшубуз керек. Анан сортировканы басабыз. Баскандан кийин бул жерде возрастание деп мындайча айтканда бул өсүү тартиби. Окейди баса турган болсок, принцип айткан жалаба тоштолос чүйгөс жана башка. Ушинтип биз таблица менен колдонсок болот. Андан кийин биз визуалдаштыруу максатында бул жерден фигураларды колдонобуз. Фигураны тандайбыз. Андан биз өзүгө керектүү. Бул фигураны тандадык. Келип туруп мышканын сол жагын басып кое бербестен керек жерге чейин чозобуз да кое беребиз. Ол туруп калды. Бул тоголоктор ушул жердин размерлерин өзгөртсөк болот. Үстүгө бассак, бул капа болгон тартипте болгон. Анан ушуну баскандан кийин формат ачат, ушундай форматта иштейбиз. Бул жерден заливка фигуранын заливкасы кайсы түстө болуш керек? Кызыл түскө өзгөрттүк. Андан контуру кандай болуш керек? Контурдун түсүн тандайбыз. Ак болду. Андан эффект фигуранын эффекттери кандай болуш керек? Ушул жерде формат сүрөттөрдө кандай болсо, фигураларга дагы ошондой колдонулат. Анан бул жерден стилдерин алабыз. Стилдери кандай болуш керек? Биз ак стилин колдонуп атканда стилдери бул жерде түстөрү бар. Андан бул жерде түстөрү жок. Ичи ачык. Мындай болсо көрүнбөйт. Ушул жерден биз өзүгө керектүү сүрөт бар, бирок биз жана эффекттен стилин алмаштырып коймокчу. Онда олтуруп биз өзүбүз документтерди визуалдаштырып, кластерлер түзсөк болот, бул схемалар түзсөк болот жана башка. Биз жана сабакта биз диаграмма тургузганды үйрөнөбүз, диаграмманы көрсөткөм. Сүрөт боюнча, Word арт боюнча кийинки сабактарда көрсөтөм. Биздин бүгүнкү сабак аягына келип жетти. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта.